Өнүгүү Прогресс партиясынын Айыл чарба тармагындагы эң чоң долбоорлорунун бири бул машина трактордук станциясы. 2011 жылдан баштап демилгеленген бул долбоор бүгүнкү күндө өлкөдө жемиштүү иштеп жаткандыгын дыйкандар белгилеп келишет. Анткени алыскы аймактарда техниканын жетишсиздиги өз учурунда жерди иштетүүгө тоскоол болуп, түшүмдүүлүк азайып, дыйкандардын чыгымын көбөйткөн. Ошондон улам аталган партия ар бир аймакта дыйкандарга колдоо иретинде МТСтерди ачууну демилгелеген. Мына жакындан бери МТС ачып, мына техникаларды алып келгени, мына сүйүнүп атабыз. Мына мен жогорку айылдан келдим. Жалаң техникага. Мына Кудайга шүгүр, мына күтпөйсүң, убагында жыйнап алганга аракет кылып атабыз. Жакшы булар. Ушу рахмат ушу мына ушу убагында дыйкандарды колдоп көтөрүп, мына кичине кылып аткан кишини көзүң менен көрүп тургандын неметесинде сөз менен эмес да дыйкандар. Азыр мына көпчүлүк эле ошо сөз менен эле уруп атат да дыйкандар кичине кыйналып эле атат. Бизде бул Самат айылында техника болгон эмес. Бүт барлыгы бирден экиден болгон, бирок эски болгон. Азыр буюрса бизге жакын техникалар келди. Бизге айылга ушул Самат айылга эң жакшы жардам, жеңилдик болуп калды. Айыл чарба техникаларын тейлөөчү станцияларды жер-жерлерде ачуу демилгесин Өнүгүү Прогресс фракциясы парламентте көтөрүп, өкмөткө сунуштаган. 2016 жылдын 1-апрелде өкмөттүн токтоо менен район акимдерине жана айыл өкмөт башчыларына айыл банк аркылуу лизинг жолу менен техника сатып алууга уруксат берилген. Ошентип Өнүгүү Прогресс партиясынын күчү менен бүгүнкү күндө өлкө боюнча 61 МТС иштеп жатат. Алар жазгы жер айдоо иштеринен тартып, күзгү оруп жыйноо иштерине чейин дыйкандарга жардам берип келишет. Акыркы 61 МТС жакында эле Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Барпа айылында ачылды. Аталган айылдын тургундарынын көпчүлүгү жер иштетип жан багышат. Жаңы техникалардын келиши менен дыйкандар өз убагында жер иштетип, түшүмдүүлүктү көбөйтүүнү максат коюшууда. Өнүгүү ачыптыр, жакшы болду. Селкалар менен будайларды эктик, макаларды эктик, жеңилдик болду. Силөз кыла турган, жыйнай тургандардан алып келсе, элге кичине жардам болсо, мына канча трактор издегенибиз жок. Ушул жерге алып келген экен, пайдасы тийип атат. Мен Өнүгүүгө эмне дейм, рахмат ушуларга уюштургандарга. Элде аз эле трактор, мына Кудайга шүгүр азыр келип, Өнүгүү партиясынын жардамы менен ушу сервизди ачтык. Барпага Кудай кааласа иштер жакшы. Дагы насип кылса жаңы техникаларды алып келгенге аракет кылабыз. Өнүгүү Прогресс партиясы айткан убадасын аткарып, өлкө боюнча 61 МТС ачууга жетишти. Партиянын бул долбооруна кызыккан дыйкандардан өлкө боюнча келип түшкөн арыздар көп болгондуктан, аталган партия эми 120 МТС ачууну көздөп жатат. Иззат Шугуралиева, Азамат Тагаев, Сентябрь.